2008-жылы эки казак жараны Сүйөрбек Султанбеков аттуу кыргыз жараны менен биргелешип Бишкек автоматика ишканасын негиздешет. Андан соң Ысык көлдөгү Илимдер академиясына караштуу жерден 10 гектар жер 49 жылга ижарага алынып, 3 миллион долларга 50ден ашык коттедж курулат. Кызыгы кийинчерээк ошол ижарага алынган жердин 3 гектардан ашыгы мыйзам бузуулар менен менчикке өтүп кеткен. Соттошуп келе жаткан инвестор тарап жер бөлүүгө ошол кездеги жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аралашканы аныкталганын билдирди. Верховный суд Кыргызстана признал, однако мы никак не можем добиться исполнения. Казакстандык эки инвестордун өкүлү Нурмухаммед Нагиев 2010 жылдан бери алдамчылык схема менен алдырып жиберген акчаны кайтаруу үчүн күрөшүп келет. Ал Султанбеков менен соттошуп, Казакстандын жана Кыргызстандын болгон баскычындагы сот инстанцияларынан утуп чыккан, бирок ортодон көп тоскоолдуктарга кабылган. Бул соттук иштерге дагы Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясы, учурда бир нече беренелер менен айыпталып жаткан камактагы Эльвира Жаркеева аралашканы белгилүү болду. Нагиев биздин каналдан чыккан Кытай ишкерлерине байланыштуу көрсөтүүдө Жаркееванын атын угуп кайрылган. Сплошные нарушения, причем она непотопляемая. Сколько? Коттедждин баары камакта болчу. Ага карабай 2014-жылы судья Эльвира Жаркеева 9 коттеджди Султанбековдун бизнес өнөктөшү Рауза Сулеймановага 1 миллион сомдон баалап өткөрүп берүү чечимин кабыл алган. Рауза эс алуу жайларын курууга каражат жумшаганын айткан. Бул боюнча дагы соттоштук. Созуп отуруп 2 жылдан кийин Жаркеева чечимин жокко чыгарды. Бүгүнкү күнгө чейин эч нерсе кыла албай келебиз. Сулеймановага 5-6 кылмыш иши козголуп, ал тургай издөөгө алынган. Бул жерде көп алдамчылык бар. Ал ортодо Илимдер академиясы дагы мыйзамсыз өтүп кеткен жерин кайтара албай соттошуп жаткан маалы. Бардыгы көп киши байланышкан бул жерде. Биздин тиги мүмкүн ошол эс алуу жайынын жана дендропарктын жетекчилери да болушу мүмкүн ал жерде. Эми азыр тергөө иштери болуп атат, ошондуктан мен аны айта албайм. Эми ошону биз кайра баягы документибизди, мурдагы документтерди таап, карталарды таап, биз дагы сотко көрсөттүк. Эми биз ойлойбуз, кайра ошол жаңы картабыз чийилип, аянтын кайра кайрылып берет деген ойдобуз. Эс алуу жайлары колдон колго өтүп сатылып кеткен, мыйзамсыз курулган эс алуу жайларына аттуу баштуу адамдар ээлик кылаары такталган. Ошондон улам бут тосуулар көп деп эсептейт талдоочулар. Жолдубаеваны айта албайм, бирок анын орун басары Усманова Людмиланын түз байланышы бар, анын туугандардын байланышы бар, сатып алгандардын, коттедж сатып алгандын арасында бар ошолончу. Анан кийин экс депутат жогорку кеңештин Рысали Зарылбек. Анан алар сатып алган окуатын кайра тарттыргысы келбейт. Ошолордун менин болжолумда, мен эч кандай сен коррупция деп айтпайм, андай акымда жок. Бирок ошол кишилердин аты чыгып атат. Мен андан башкаларды болушу мүмкүн, аны билбейбиз. Ошон үчүн жанагындай таасирдүү адамдар буга тоскоолдук кылып атат. Кара Ой айылында жайгашкан Кызыл Карагай токою эс алуу жайында 50ден ашык коттедж курулуп, анын 29-уна иштөөгө уруксаат берилген, бирок калганы дагы толук бойдон иштеп жатканы айтылат. Биз бул боюнча иликтөөгө алып, кийинки көрсөтүүлөрүбүздө кеңири маалымат беребиз. Уланбек Тиканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.